Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен бүгүн Саксония-Анхальт деген Германиянын штатынын Гентин деген шаарындамын. Мен Германияга элчи болуп келгенде өзүмдүн ишимдин приоритеттерин аныктагам. Ал мындай эле. Биринчи, жаштарга Германиянын эмгек рыногун ачып берсем. Кыргызстандык жаштар Германияга келип окуп, билим алып, кааласа ушул жерде иштеп калышса деген багыт. Экинчиси, Кыргызстанда өндүрүлгөн ата мекендик товарларды Германиянын андан ары Евросоюздун рыногуна жол ачып берсем. Анан Кыргызстандан келбей эле Кыргызстанда туруп Германияга андан ары Евросоюзга кыргызстандык адистер кызмат көргөзсө, биз кызматты да экспорттосок деген план койгом. Мына ушул 3 багыттын биринчисинде бир топ жылыштар бар. Эмгек ресурстары боюнча Германиянын федералдык өкмөтүнүн деңгээлинде биз 3 келишимге кол койдук. Азыр 4-түнчүсү миграция боюнча комплекстүү программа жөнүндө келишим кабыл алынса, биздин жаштарга жол ачылат. Бүгүн эшик бир аз ачылып турат. Ал эми башка товарларды, кызматтарды экспорттоого жол ачуу азырынча кыйын болуп турат. Эмне үчүн эмгек ресурстарын алып келүү жеңил болуп атат? Биринчиден, Германиянын экономикасы муктаж болуп, көзү катып турат. Экинчиден, мыйзам кабыл алып, келишим түзүп жол ачканың менен анын артынан чуркаган адам болбосо, эч келишим иштебейт экен. Азыр Кыргызстанда миңдеген жаштар немис тилин окуп, Германияга келип окуйбуз, билим алабыз, иштейбиз деп турат. Ондогон жеке агентстволор Германиядагы ишканалар менен, работодательдер менен байланышып, алардын адистерге болгон муктаждыгын аныктап, Кыргызстандан адистерди жөнөткөн иштеп жатат. Ошолор ушунчалык иштеген үчүн мына жылдан жылга Германияга биздин жаштар көп келе баштады. Биздин өндүрүүчүлөр, айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөр, тигүү тармагындагы өндүрүүчүлөр, жана башка товарларды чыгарган ишкерлер да так ошондой болуп артынан түшүп чуркаш керек экен. Болбосо Кыргызстан Евросоюзга, Германияга товар экспорттоо боюнча өз артыкчылыгын ВСП+ деген артыкчылык берген режимде бүгүнкү күнгө чейин пайдалана албай келе жатабыз. Мен келгенде мынтип ойлодум эле. Жалал Абадтын алчагактары, Баткендин өрүк кактары, Жалал Абадтын жаңактары, Таластын буурчагы, Көлдүн дары чөптөрү Германияга келсе, жол ачып берсем, дыйкандардын, багбандардын ишине мен берген жардамым эле деп. Бүгүн ушул багытта бир нече ишкер гана иштеп жатат. Алар Германияга келип, таанышып, товарларын аз-аздан чыгара баштады. Анан дагы кайсыл тармактын продукциясын биз Германияга сунуш кыла алабыз деп ойлонсом, бизде өнүккөн, бутуна туруп калган тармак бул тигүү тармагы экен. Тигүү тармагында биздин бул адистер, бул технологдор, бул менеджерлер, бул иштеп жаткан тигүү цехтери, фабрикалар. Biz ушул
багытындагы өзүбүздүн ресурсубузду Германияга алып чыксак боло тургандыгын мен бүгүн Гентинг шаарына келип, Ситекс ишканасында жетекчиси менен жолугуп ынандым. Бул ишканада 2,5 миң адам иштейт экен, партнерлору менен 5 миң адам иштейт экен. Быйыл жайында Кыргызстандан 8 студент келип, стажировкадан өтүп кеттиктер. Бул компания спец одежда. Завод фабрикаларга, сода тармактарына, анан эң негизги медицина клиникага врачтардын кийиминен баштап жаткан пациенттердин кийимине чейин, шейшептерине чейин өзүлөрү сатып алып келип, камсыз кылып турушат экен. Мен айттым, ошол заказдардын бир бөлүгүн кыргызстандык адистерге берсек болобу десем, болот. Биз өзүбүзгө керектүү тигүү продукцияларын Пакистан, Бангладеш, Кытай, Индиядан жүктөп келебиз. Мисалы Бангладешке эле бул компания, Ситек компаниясы 20 миллион доллардык заказ берет экен. А партнерлору менен 40 миллион доллардык заказ берет экен. Кыргызстанда биргелешкен ишкана ачып, ошол жактан ушул товарлардын бир бөлүгүн тиктирип, Германияга алып келгенге кызыктармын деп, Гамбургда боло турган 8 ноябрдагы бизнес форумга барып, меморандумга кол коём деп айтты. Мен жана айткандай, биз 14-жылы эле ВСП плюс деген режимди алганыбыз менен товарларыбызды сыртка чыгара албай атабыз. Эгер бул компания бар, мейли 1 миллион доллардык, мейли 2, 3, 5 миллион доллардык товарды Кыргызстан жасатып Европага алып келсе, булар жол ачат. Буларды көрүп, биз шейшеп менен спец одежда гана эмес, Европадан кие турган бренд кийимдерди дагы келишим түзүп чыгара баштасак болот.